Жапаров гүлгө барып Тыныстановдун эстелигине гүл койду. Мэрия музейлине жашыткан Нурайым Азыкбаева. Бишкек шаардык кеңеши жол кирене жогорулатат. Күндүн орчундуу жана урунттуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы кызматыңыздарда биз менен чогуу болуңуздар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 9 сентябрда кыргыз профессору, акын, кыргыз жазмасынын негиз салуучусу, мамлекеттик чыгаан ишмер Касым Тыныстановдун туулуп өскөн Ысык Көл облусунун Чырпыкты айылында орнотулган эстелигине гүл койду. Ушул эле жерде Жапаров жергиликтүү тургундар, алардын арасында Касым Тыныстановдун туугандары жана чөбөрөсү менен бааралашты. Рахмат. Сизге күч кубат берсин, ишиңизге адилеттүүлүк каалайбыз. Кудай өмүр берсин, денсаулык берсин. Колдойбуз. Айыл аксакалдарынын бири президентке арнап жазган ырын окуп берип, ак батасын берген. Ата-эне духу колдосун, астыңда душман болбосун. Көлүмдүн жети акеси көз болуп, арбак колдосун. Жараткан өзү жылуу болуп, башыңа бакыт орносун. Жергиликтүүлөр Садыр Жапаровка ыраазычылыгын айтып, анын мамлекетти башкарууда ийгиликтерди каалашкан. Көрөлү, текшерип көрөлү. Даңазалуу Доор тарыхый сериалында Хюрем Султандын ролу менен таанылган актриса Мэрия Музерли Нурайым Азыкбаеванын талантына таң берип, ырдап жатканда көзүнө жаш алган. Видеону кино жылдызы өзүнүн Инстаграм баракчасына чыгарды. Мерьем Юзерли, популярная турецкая, немецкая актриса, продюсер. Ваши аплодисменты давайте покажем, как мы ее любим. Госпожа Юзерли, добро пожаловать. Хош geldiniz. Welcome to our beautiful country. Давайте погромче по аплодисментам. Да. Урматтуу Нурайым Азыкбаева, сиздин энергияңыз, аткаруу чеберчилигиңиз, жагымдуу үнүңүз жана ырыңыз катуу таасир берди. Ушундай сезимдерге бөлөгөнүңүз үчүн рахмат. Сиз мыктысыз деп жазган Үзерле. Видео Кыргызстанда тартылып, анда Азыкбаева англисче ырдаган. Кадрдан актриса жашап, жанында олтурган Азия эл аралык кинофестивалынын директору Асель Шерниязова аны кучактап турганын көрүүгө болот. Так мило. Вы такие няшки. Обожаю. Мэрия Музерли 6 сентябрда Кыргызстанга Азия эл аралык кинофестивалынын чакыруусу менен келип, жыл сайын Стамбулда өтө турган Азия аймагындагы телесериалдарынын сыйлыгынын презентациясына катышкан. Бишкек шаардык кеңешинин турак жай коммуналдык чарба боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында коомдук транспортто жол кирени жогорулатуу талкууланды. Ага ылайык тариф пландаштырылган ченден көтөрүлүшү мүмкүн. Токтоткулачы, эмне жалжактайсыңар, Муниципалитет Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине кат жөнөттү. Маселени талкуулоодо депутаттардан сунушталган тарифти төмөндөтүү боюнча сунуштар төштү. Анткени калк үчүн кескен кымбаттоо кымбатка турат. Эгерде биз төмөндөөгө бара турган болсок, анда кайра экономика министрлигинин макулдугун алышыбыз керек. Жоопту күтүп жатабыз, деди Бишкек шаарынын вице-мэри Русланбек Акылбеков. Я смотрю, вы ничего не поняли. Ага ылайык троллейбустарда жана автобустарда жол кирени 11 сомго, туруктуу маршруттук таксилерде 15 сомго чейин көтөрүү сунушталды. Пенсионерлер үчүн 8 сомго чейин. Спасибо, спасибо, спасибо. Айтмакчы, 2 июнда Борбордо айдоочулар иш таштап жол кирени жогорулатууну талап кылып линияга чыккан эмес. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Бизди Bizon KGZ деп издеп таба аласыз.